Кургак учук микробактериялар же кока таякчалары аркылуу козголуучу дүйнөгө кеңири тараган инфекциялык оору. Бул ооруну мурда кесел деп аташкан. Классикалык симптомдору какырык коштолгон узакка чейин жөтөлүү, кээде кан аралаш какыруу, дене табынын көтөрүлүшү, түнкүсүн тертөө, табиттин жоктугу. Кыргызстанда 7000ден ашык адам кургак учук менен оорушат. Кургак учукту дем алуу тамчы жолу менен жугузууга болот. Кургак учуктун бактериялары кургак учук менен активдүү ооруган адам жөтөлгөндө, аны менен сүйлөшүп жатканда жана чүчкүргөндө, шилегей чачырагандан улам абага кирет. Бул тамчылар менен дем алганда дени сак адамдын өпкөсүнө микробактериялар кирет. Бул жугузуунун эң көп таралган жолу. Кургак учукту тери аркылуу жүргүзүү сейрек кездешет. Эгерде дарыгер дайындаган дарылоо терапиясын бекем сактаса, кургак учукту айыктырабыз. Кургак учукту антибиотиктер дарылайт. Эгерде аларды өз алдынча же туура эмес ичсе, анын организми дарыга туруктуу болуп калат. Жөнөкөй айтканда, антибиотиктер таасир бербей калат. COVID-19 козгоочусу коронавирус үй бүлөсүнүн вирусу болуп саналат. Антибиотиктер вируска таасир бербейт. Бирок көпчүлүгү аларды дарыгердин сунушусуз бир нерсе болуп кетпесин деп өз алдынча ичишет. Эгерде адам антибиотикти ичкенден кийин кургак учукту жуктуруп алса, аны дарылоого болбой тургандыгын билдирет. Андан тышкары, бир адам организми дарыга туруктуу башка адамга кургак учукту жугузушу мүмкүн. Ошондуктан антибиотиктерди өз алдынча ичпөө жана дарыгерлердин нускамасын бекем сактоо маанилүү.